Бейиш нуру. Пайгамбар кызы Зейнеп разияллаху анха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алгачкы кызы, экинчи перзенти, жолдошу Бадыр согушунда туткунга түшкөн, андан кийин өз күйөөсүнө арам кылынган, дүйнөдө азаптуу, акыретте бактылуу жашоого ээ болгон Зейнеп разияллаху анханын өрнөктүү жашоосунан сөз кылабыз бүгүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Хадича энебиз менен чогуу түтүн булаткандарына 5 жылдын жүзү болгон эле. Аламдардын мырзасынын үйүндө жүргөндөрдүн баарысы толкундануу менен дүйнөгө келе турчу перзентти күтүп жатышкан. Көп өтпөй Hazreti Zeynep дүйнөгө келди. Hicrаттан 23 жыл мурун Меккеде дүйнөгө келген Зейнеп разияллаху анха Расулуллахтын туң уулу Касымдан кийинки экинчи перзенти, кыздарынан болсо алгачкысы болчу. Демейде баланын жынысы эмес, аман эсен төрөлгөнү маанилүү болот го. Эгер эне аман эсен көз жарып алса, мунун өзү чоң бир майрам. А бирок Hazreti Зейнептин төрөлүүсүнүн артынан төрөткө аралашкан аялдардын көңүлүн жана бөлмөнүн ичин кандайдыр бир суук маанай каптай түштү. Анткени караңгылык доорунда кыз перзенттери анчейин бааланып баркталчу эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда али бери пайгамбар боло элек болсо да, нурдуу адеп акылактын ээси болчу. Андыктан караңгы доордун караңгы адаттарын капарына алган жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлүү кабарын укканда жүзү жарып, жаратканга мактоолорду айтты. Мен кыз атасымын деп сыймыктана кубануу менен тосуп алды куттуу кабарды. Жаңы төрөлгөн кызын кучагына алып, ага Зейнеп деген ат берди. Hazreti Зейнеп күн өткөн сайын чоңоюп, үйгө кайрадан бала шаңын тартуулап жаткан. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туңгуч уулу Касым наристелигинде эле учуп кеткен болчу. Hazreti Зейнеп апасынын көргөн бийик тарбия менен 10 жашында эле үй иштеринде кол кабыш болуп, бала карашып энесинин колун узартып жүрдү. Энеси Hazreti Хадича менен бирге 10 жашында күбөлүк келмесин айтып мусулман болушат. Айтып калышат го. Эркектерден Hazreti Абу Бакыр, аялдардан Хадича энебиз. Жаш балдардан Hazreti Али биринчи мусулман болгон деп. Жаш кыздардан да биринчи болуп Hazreti Зейнеп мусулман болгон. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын перзенттеринин 6 тең пайгамбарлык келүүсүнөн мурун дүйнөгө келишкен. Hazreti Хадичанын эжеси Халинин Зейнеп энебиз менен тең жаштагы Абул Астын бир уулу болгон. Абул Ас ибн Рабия эч кимдин акысына кирбеген, ишенимдүү соодагерлерден болгон. Соода иштери менен көбүнчө Шам, Йемен тараптарга кетет болчу. Ар келгенде Хадича тайэжесине жана анын балдарына белек бечкектер алып келип турчу. Абул Астын мындай айкөл мамилеси Hazreti Зейнептин да Хадича энебиздин да көңүлүн жылытпай койчу эмес. Күндөрдүн биринде Абул Ас тайэжеси үй бүлө темасында ооз ачып, кыздары Зейнепке көңүлү бар экендигин билдирет. Хадича энебиз да бул боюнча Аллах элчиси менен кеңешкенде, Расулуллах бул боюнча Hazreti Зейнепке билдирүүсүн айтат. Рахмат пайгамбары кыз менен кеңешпестен туруп жооп берип коюуну каалаган жок. Хадича энебиз да өз жатыгы менен маселени Зейнеп разияллаху анха энебизге жеткирген эле. Зейнеп энебиз макул деп жооп берүүдөн ыйба кылып унчуга алган жок. Жаш кыздын унчукпагандыгын макулдук катары көрүшүп, кабыл кылышты. Артынан той даярдыктары да башталды. Төөлөр союлуп, элге тамактар тартылды. Hazreti Зейнептин бул турмушунан Али жана Умама атындагы 2 перзенти болгон. Үй бүлөнүн пайдубалын чын сүйүү жана жылуу мамиле түзчү. Абул Астын жумушу соодагерлик болгондуктан көбүнчө соода иштери менен жүрүп, үйдө анчейин болчу эмес. Мындайда Hazreti Зейнеп төркүнүнө келип, апасына кол кабыш кылып турчу. Ошондо күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алгачкы вахий аян келет. Hazreti Зейнеп вахийдин жүгүнөн атасынын кандай абалда келгенине күбө болгон саналуу адамдардын катарында эле. Окуянын чоо жайы боюнча апасынан сураганда, Hazreti Хадича энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жаңы милдет берилгендигин, Жабраил фериштенин Аллахтан буйруктарды алып келгендигин төкпөй чачпай айтып берди. Акыркы дин жана акыркы пайгамбар катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтиргендигин кошумчалап өттү. Зейнеп разияллаху анха да силердин ишенгениңерге мен да ишендим деп ыйман келтирип, алгачкы мусулмандардан болду. Абул Ас Меккеге кайткан кезде жаңы диндин келгендигин жана пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болгондугунан кабар тапты. Үйүнө келип, зайыбынан "Атаң пайгамбар болдубу?" деп сурады. Hazreti Зейнеп "Ооба, тайэжемдин баласы. Туура угуп турсуң. Мен да мусулман болдум" деп айтты да, анан жолдошуна "Атам чынчыл жана ишенимдүү киши. Жок жерден айтпайт. Анын такыр жалган айтпагандыгын Меккеде тастыктабаган адамдын өзү жок. Абу Бакыр, Али, Зайд дагы мусулман болушту. Жада калса сенин туугандарыңдан Усман менен Зубайыр да мусулман болду. О сүйүктүү жолдошум, мен ага ыйман келтирдим.
сен да ыйман келтиресиңби деп айтты. Абулас сүйүктүү жарына: касам ичип айтам, атаң менин оюмда жаман адам эмес. Ал Мухаммедул Амин. Тамашлаш болса да жалган сөз айтпайт. Бирок мен зайыбын ыраазы кылуу үчүн аталарынын динин чанды деген сөзгө калгым келбейт деп айтат. Жаш жубайлар бири-бирин сүйүп ынтымакта жашап жатышкан. Күйөөсү аялынын тутунган динине кийлигишпейт. Азирети Зейнеп да Абуластын үй ичиндеги абалынан жана мамилелеринен нааразы эмес. Аны сүйүп, жактыргандан улам сабыр менен анын хидаят жолуна келүүсүн күтүп, дуа кылып жүрдү. Азирети Зейнеп бир тараптан жаңы түшкөн вахийлерди үйрөнүп жаттап жаткан. Бир тараптан күйөөсү үчүн Аллахтан тынбай хидаят сурап, бата кылып жүргөн. Мүмкүнчүлүктүн болуусу менен жолдошуна исламият тууралуу айтып, анын хидаятка келүүсүнөн катуу үмүткөр болгон. Меккенин уулдары деп аталган мушриктердин кадыр барктуу кишилери Абуласка да кысым көрсөтүшө, Азирети Зейнепке талак берүүсүн талап кылышты. Эгер бул талапка макул боло турчу болсо, Меккенин менмин деген кыздарынан каалаганда үйлөнүшөрүн убадалашты. Мушриктердин көргөзгөн кысымдарына карабай Абулас алардын сунуштарына макул болгон жок. Абулас Азирети Зейнепти өтө катуу сүйчү. Алардын ортолорунда сүйүү, урмат өкүм сүрөөр эле. Азирети Зейнеп 20 жаштарында болчу. Аялдар аламынын сыймыгы болгон Азирети Хадичанын өлүмү Расулуллах сыяктуу эле 4 кызы үчүн да чоң бир сыноо, чоң бир жоготуу болду. Мусулмандардын саны көбөйгөндүктөн Меккелик мушриктер да мусулмандарга карата кысымдарын ан сайын көбөйтүштү. Мындан улам Азирети Зейнеп да кайгыга батып жүргөн. Бирок башка түшкөн кыйынчылыктар ишенгендердин санында, ыйманында артуусуна себеп болду. Аллах Таала мусулмандарды ошол залымдардын зулумдугунан куткаруу үчүн хижратка уруксат берген болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Зейнептин бир туугандары көчүп кетишти. Бирок Азирети Зейнеп жолдошун таштап көчүп кете албады. Андыктан Зейнеп энебиз Меккеде мусулмандардан жалгыз өзү калды. Бир эсе атасына, пайгамбарына жана бир туугандарына болгон кусалык жанын кыйнаса, бир эсе жолдошум ыйманга келип калса деген үмүт сароору кылып жаттаны. Бирок сабыр кылуудан башка чарасы жок болгон. Анткени жашоо бир сыноо эле. Бул кыйынчылыктардан бир гана сабыр менен жана Аллахтын ырайымынан үмүт үзбөө менен гана кутулаарын жакшы билчү. Алла баарына кудуреттүү болгондуктан үзгүлтүксүз андан сурап, дуа кылып жүрдү. Хижраттын 2-нчи жылы Меккелик мушриктер Мадиналык мусулмандарга карата согуш жарыялашты. Абдулас аялынан коркуп согушка чыккан жок деген сөздөн теригип, намыстангандыгынан улам согуш армиясына кошулду. Көбүнесе эркектерге тааныш көрүнүш ушул. Аялынан коркту деген кепке калбоо үчүн ачуусунан алуу иет, коркпогондугумду далилдейм деп эл көзүнчө берүү иет. Элдин ичинде ар кандай адамдар болгондуктан ар бири абалга ар башка комментарий берүүсү мүмкүн. Андыктан элдин пикири менен эсептешүүнүн кандайдыр бир аягы жок. Натыйжада алардын баарына жагынуу да мүмкүн эмес. Ошондуктан кимдир бирөөнүн пикири менен эсептешүүчү болсок, жараткан эгебиздин көрсөткөн шарияты менен эсептешели. Ал эмне дейт? Сүннөт жолу бизге эмнени көрсөтөт? Мына ушуларга карайлы. Ансыз да динибиз эң жакшысын жана эң жеңилин көрсөтөт эмеспи? Элдин пикири менен эсептешем деп жашообузду татаалдатуунун кимге кереги бар? Абулас дагы элдин пикиринен чочулап, Бадыр асхабы деген улуу макамдан куру калды. Бадыр согушуна катышты, бирок мушриктердин катарында катышты. Бул абал Азирети Зейнеп үчүн өтө оор учурлардан бирөөсү болчу. Кызы Умамага карап, бул күн экөөбүз үчүн өтө оор күн. Бүгүн же мен атамдан айрылып жетим калам, же сен атаңдан ажырап жетим каласың деп боздоп ыйлайт. Көздөрүнөн шурудай жаштары чуураган Азирети Зейнеп Аллахтан менин атама жеңиш ыроолоп, күйөөмө да амандык бер деп дуа кылат. Мушриктер санжагынан көп жана курал жарагынан күчтүү бир ордо түзүшкөн. Мусулмандар ары аз, ары алсыз болушкан. Бирок жараткан Аллахтын жардамы алар менен бирге экендигине бир күндөй ынанышчу. Бадырда эки армия бетме-бет келишти. Жараткан эгем көрүнбөгөн ордосу менен мусулмандарга жардам берди. Мушриктерден 70 киши өлтүрүлдү. Алардын айрымдары качты, айрымдары туткунга түштү. Туткунга түшкөндөрдүн арасында Расулуллахтын күйөө баласы Азирети Зейнептин күйөөсү Абулас да болгон. Мына ушундайча Азирети Зейнептин дуасы кабыл болгон эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен кеңешип, туткундарды фидия, башкача айтканда кунун алып бошотууга токтолушту. Мушриктер туткундарынын коюп жиберилүүсү үчүн фидия топтоп жөнөтүштү. Ар ким өз жакынынын башын куткаруу үчүн талап кылган кунун берүүгө кайыл болушкан. Азирети Зейнеп да жолдошун куткарып калуу үчүн турмушка чыгаарда апасы Хадича энебиз берген кымбат баалуу мончокту фидия катары жөнөттү. Туткундардын бошотулуусу үчүн Курайштардан келген сандыктар ачылганда,
Расулуллахтың көзі сандықтың içinde жатқан мончоққа урунду. Мончоққа дагы да дыккаттуулук менен карап, бул Хадичамдыкы деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мончоқту көрүп, көзүнө жаш ала аябай таасирленди да сахабаларына: "Фидияларды алуу силердин акыңар. Бирок макул болсоңор Хадичамдын эстелигин Зейнепке кайра кайтарып, туткунунда беделсиз коюп жиберсек" деп айтты. Бул окуядан кийин мусулман аялдардын мусулман болбогон эркектерге турмушка чыкпоосуна жана мушрик эркектерге турмушка чыккан аялдардын ажырашуусуна буйруган Мумтахана сүрөсүнүн 10-аяты түшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абуласты коюп жиберип жатып, Аллахтын буйругунун талабына ылайык жубайы Зейнепти башын ачып, аны Мадинага жөнөтүү шарты менен бошотуп жиберет. Расулуллах Азирети Зейнептин жолун утурлап тосуп алуу үчүн Бакма уулу Зайд бин Харис менен ансарлардан бир сахабаны милдеттендирип Меккеге жөнөтөт. Ал учурда Бакма уулдардын өкүмүн баяндаган Ахсап сүрөсүндөгү аят али түшө элек болгондуктан Бакма уулдар өз уулдардан бөлүнүп каралган эмес. Андыктан Зайд бин Харис Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыздарынын байкеси өкүмүндө эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир ишарат катары шакегин Азирети Зайдка берип жөнөтөт. Зайд разияллаху анху Меккеге жакындаганда бир чабанга кез келди. Чабан Абдуластын кол астында иштеген кызматкерлерден болчу. Азирети Зайд чабанга: "Сага бир аманат берсем, аны эч кимге айтпастан Зейнепке бере аласыңбы?" деп айтты. Анын макулдугу менен шакекти чабандан жөнөтүп ийди. Зейнеп разияллаху анху шакекти көргөндө аны тааныды да Абуласка кабарлады. Абулас Зайдтын Азирети Зейнепти алып кетүү үчүн келгендигин билип, Расулуллах менен келишкендериндей жубайынын кетүүсүнө уруксат берди. Азирети Зейнеп даярдыктарын бүтүрүп жолго чыгарда, апасы Хадича энебиздин кабырын зыярат кылды. Кызы Умама менен бирге кабырга барып, жашынтөөгө Куран окуп, дуа кылып, апасы менен коштошту. Жолго чыгуунун убактысы келген кезде Азирети Зейнеп менен Абулас көзмө-көз келишти. Экөөсү да ыйлап жаткан. Абулас этияттык чарасы үчүн жубайынын жанына иниси Кинана бин Рабияны кошуп жөнөтөт. Кинана Азирети Зейнепти Меккеден чыгарып, аны Зайдка тапшырмак. Азирети Зейнеп менен кызы төөнүн үстүндө чүмбөттүү замбелдин ичинде эле. Кинана кылычын жана окторун курчанып, төөнү жетелей алдыда бара жаткан. Азирети Зейнеп күндүз күнү жолго чыккандыгынан улам, анын Меккеден кетип жаткандыгын бир топ адам көрдү. Бул жагдайда мушриктер Чаламандын чак түшүндө эч кандай тоскоолдуксуз Азирети Зейнептин Мадинага көчүп кетүүсүн өз алсыздыктарын көрсөтүү катары жоруп, курал-жаракчан бир канча кишини артынан салышты. Ис кубарлар Меккеден бир канча чакырымдан кийин эле Азирети Зейнептин төөсүнө жетип барышты. Мушриктер кылычтарын кынынан чыгарып, Азирети Зейнептин төөсүнө кол салып киришкен эле. Ачуу кыйкырыктын үнү жаныбарды үркүтүп ийип, үстүндөгү Зейнеп разияллаху анху менен кызы Умама жерге кулап түштү. Ал учурда Рахмат пайгамбарынын көзүнүн карагендей болгон Зейнеп энебиз кош бойлуу болчу. Катуу жыгылгандыгынан улам баласын боюнан түшүрдү. Кинана кызылканга боелуп жатып калган жеңесин көргөндө дароо жаасынын жибин керип, көзү караарган мыкаачыларга жакындабагыла, жакындачу болсоңор атып салам деп бакырды. Өзүн коргоодон алсыз болгон аял менен балага төө сыяктуу кол салган зөөкүрлөр Кинананын бул коркутуусуна карата дароо ал жерден кетишти. Окуянын артынан ал жерге жетип келген Абу Суфиян бул каргашаны көрдү. Кинанада жаасын келип, эч кимди жакындатпай жаткан. Абу Суфиян Кинанага карап: "Эй жигит, жааңды кой да сени менен адамча сүйлөшөлү" деп айтты. "Негизи өзүңөр башта туура эмес кылгансыңар. Аялды баарысынын көз алдында Меккеден алып кеттиң. Мухаммадтын айынан башыбызга эмне келгендигин жакшы билесиң. Сен анын кызын биздин көзүбүзчө каратып туруп, алып чыгып кете турчу болсоң, адамдар биздин алсыздыкка түшкөндүгүбүздү, каршы чыга албай турганчалык күчсүз калгандыгыбызды ойлошмок. Сен эң жакшысы аны кайрадан Меккеге кайтар. Адамдар да биздин силерди кайра артка кайтарганыбызды көрүшсүн. Абал тынчтангандан кийин кечинде эч кимге билгизбей алып чыгып кетсең болот" деп айтат. Ансыз да Зейнеп боюнан түшүргөндөн кийин жол улап кете албай турган абалда болчу. Андыктан Кинана Азирети Зейнепти кайра артка кайтарууга аргасыз калды. Расулуллахтын тайэжеси Атиканын Зейнеп разияллаху анхуга абдан аяр кароосу менен Зейнеп бир канча күндүн ичинде өзүнө келди. Мындан улам Кинана түн бир окумунда Азирети Зейнепти Меккеден чыгарып, шаардан 5 чакырым алыстыкка күтүп жаткан Азирети Зайд бин Хариске тапшырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон окуяны угуп абдан кейди. Азирети Зейнептин башына муну салган каракчыларды көрүнгөн жеринде өлтүрүлүүсүн буйруган эле. Бирок ааламдарга рахмат катары жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык чоң мээримдүүлүктүн ээси эле, арадан бир канча жыл өтүп
Мекке багынтылган күнү кечирим сурап жан соога тилеген ошол адамдарды кечирип, кызынын жана төрөлбөстөн набут болгон небересинин күйүтүн ичине жутту. Анан аларда Мекке багынтылгандан кийин Мадинага кайтаарда мусулман болушту. Азирети Зейнеп Мадинага көчүп келгенден кийин толтура жуучулар чыгат. Аламдын мырзасына күйөө бала болууну ким каалабасын? Бирок Азирети Зейнеп эч кимисине турмушка чыккан жок. Анын көзү дагы эле Абуластын жолдорунда болчу. Анын мусулман катары колун сурап келүүсүн үмүт менен күтүп жүрчү. Хижраттын 6-жылы Абулас соода кербендери менен Меккеден Шамга карай жолго чыгат. Абулас ишеничтүү соодагер болгондугунан улам Меккенин алдыңкы соодагерлери мал-мүлктөрүн ага тапшырышкан эле. Абулас баштаган кербендин Меккеге кайтып жаткандыгы боюнча кабар Мадинага жетип барды. Ошол учурда мусулмандар меккелик мушриктер менен согуш абалында болчу. Расулулла бир сарыя, башкача айтканда чакан чабуул ордосун даярдатып, кербенге кол салууга жөнөттү. Сарыя бөлүгү дароо жолго аттанып кербендин жолунан тосуп чыкты. Сариянын кол башчысы мушриктердин кербенинин башында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы Абулас болгондугун байкап, эч кимдин жанына кол салбастан баарысын туткундоону буйруйт. Кербендегилер да мусулмандар алардын жандарына кол салбастыгына ынанышкандыгында каршылык көрсөтпөстөн багынып беришти. Туткундар Мадинага алып келинген. Алардын арасында Абулас караңгылыктан пайдаланып качууга жетишет. Дароо Азирети Зейнептин үйүнө барып жан соога тилеп, ал жакка жашынат. Ошол күндүн таң намазында Аллах элчиси жамаат менен намаз окуп бүтүрүп салам бергенден кийин аялдар жактан бир үн чыгат. Эй мусулмандар, мен Расулуллахтын кызы Зейнепмин. Мен Абулас бин Рабияга жан соога кылып, кепилдигиме алгандыгымды айтып коеюн дедим эле. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул сөздөн кийин сахабаларына кайрылып, эй адамдар, менин укканымды силер да уктуңарбы деди. Сахабалар ооба дешкенде, Мухаммадтын напсисин кудрет колунда кармаган Аллахка ант ичип айтам. Силердин укканыңарды мен да укканга чейин бул абалдан таптакыр маалыматым жок эле. Мусулмандардын эң алсызынын дагы жан соогасы маанилүү деп айтып, кызынын жанына барды. Анан ага, эй кызым, коногуңа жакшы кара, болгону аны менен жалгыз калба. Анткени сен эми ага адал эмессиң деп айтты. Аллах элчиси Сария биримдигине ушул кабарды жөнөттү. Абуластын мал-мүлкүн ылайык көрүп, өзүнө кайтарчу болсоңор, буга аябай ыраазы болот элек. Эгер кайтарууну туура көрбөсөңөр, албетте олжо силердин адал мал-мүлкүңөр деп айтат. Расулуллахтын оозунан чыккан мындай кичи пейилдүү өтүнүштү чын көңүлдөн кабыл кылган сахабалар кербенден алынган бардык мал-мүлктү Абуласка кайтарып беришти. Абулас кечикпестен дароо Меккеге карай жолго чыкты. Бирок көңүлү ою Мадинада калган эле. Жолдо баратып бүгүнкү күнгө чейин мусулмандар жөнүндө күбө болгондорун ойлонуп жана исламияттын акыйкат дин экендигин канаат келтирип келе жатты. Меккеге барганда колунда аманат катары берилген бардык мүлктү өз ээлерине берип чыкты. Андан кийин кербендин айланасында чогулуп турган элге ушинтип кайрылды. Эй Курайш эли, менде эч кимдин кыпындай да болсо акысы калган жокпу деп 3 жолу кайра сурады. Адамдар, жок, эч кимибиздин сенде акысы калган жок. Биз чындап эле сенин чынчыл туура кишилигиңди көрдүк деп жооп берген кезде Абулас жан талбастан, мен Аллахтан башка кудай жоктугуна жана Мухаммад анын кулу экендигине күбөлүк кылам деп шахадат келмесин айтты. Эгер мен Мадинада ыйман келтирген болгонумда, Мадинадагылар өз башын куткаруу үчүн ыйманга келди деп ойлошмок. Меккеликтер да табышталган аманатты коргобогондугумду жана кыянат кылгандыгымды ойлошмок. Ошол себептен өз чечимимди эми айтып жатам. Аллах силердин мүлкүңөрдү кайтарып берди. Эми мен да мусулманмын деп артына кайтат. Айланада таң калууга толгон күбүр-шыбыр добуштар дуу көтөрүлдү. Абулас эч кимисине кулак салбастан, артына да карабастан Мадинага карай бет алды. Көңүлү ислам нуру менен жарып, ширк менен булганган жашоону артында калтырып, хидаят журтуна карай жол тартты. Мадинага барган кезде анын мусулман болгондугу боюнча жагымдуу кабар сүйүнчү катары жайылды. Аллах элчиси күйөө баласынын исламият менен шарапаттануусуна аябай сүйүндү. Зейнеп разияллаху анхунун жылдар бою көз жашы менен коштолгон дуалары Аллахтын даргөйүндө кабыл болуп, акыр айга Абулас ширк батагынан кутулган болчу. Расулуллах эч кечиктирбестен Зейнеп энебизди Абулас бин Рабия разияллаху анхуга кайрадан никеледи. Мына ушундайча бул эки жаштын жашоосу ислам дининин үстүндө кайрадан түзүлдү. Азирети Зейнеп азаптуу кусалуу бир жашоонун артынан кайрадан бактылуу таалайлуу бир жашоого жетти. Сабырдын түбүндөгү сары алтынды бул дүйнөдө көрүү бактылуулугуна ээ болду. Бирок биз бул дүйнөгө ойноп күлүү үчүн, жыргап жашаш үчүн эле келген эмеспиз. Жашоодогу ажырашуу жана жоготуулар бизге тынбай акыретти, бул дүйнөнүн убактылуулугун эскертип турат.
турмуштун өйдө төмөнүнө бышып, ысык суугуна күйүп, натыйжада жетилебиз. Кантсе да бедүй заман айткандай, бейиш арзан эмес. Андыктан Азирети Зейнептин үйүнө келген бактылуу жашоонун мөөнөтү көпкө созулган жок. 2 жаштын кайрадан табышкандыгына 1 жыл айланбай, Азирети Зейнеп катуу ооруп төшөккө жатып калды. Бир канча убакыт өтүп, хижраттын 8-жылы, милади 630-жылы 30 жашында акыркы демин берип, о дүйнөгө карай жол тартты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Савда менен Умму Салама энебизге аны жууну оң жактан жана даарат алчу дене мүчөлөрүнөн баштагыла деп буйруду. Сөөк жуулуп бүткөндө Расулуллах өз көйнөгүн жөнөтүп, муну ага ичинен кийгизгиле деп айтты. Анан жаназа намазын окутуп, казылган кабырга кусалуу карады. Аллах элчиси азапка бышкан сабырдуу кызынын кабырына ойго чөккөн абалда түшүп дуа кылды. Кийин жүзү жылмая кабырдан чыкты да, Аллахтан анын кабырын кеңейтип, азаптан куткаруусун сурадым. Аллах да дуамды кабыл кылды деп айтты. Азирети Зейнеп разияллаху анха дини үчүн көп азаптарды тартты. Сабыр менен чыдамкайлык менен кыйынчылыктарга чыдады. Мушрик күйөөсүнө сүйүү менен урмат көрсөтүп кызмат кылды. Анын көңүлүн ушундайча багындырып, исламиятка алып келди. Мына тарыхтан сабак, мына чыныгы сүйүүнүн дастан кылып айтууга татый турган улуу жолчулугу. Устат бедүй заманда аялынын диндарлыгына карап ээрчиген жубайын түбөлүктүү жашоодо жоготуп албоо үчүн диндар болгон эркек кандай бактылуу эркек деген эмеспи? Абулас да Зейнеп энебиздей такыба диндар аялга үйлөнгөн, кеч болсо да аны ээрчиген бактылуу эркектердин сап башында эле. Ал да Зейнеп энебиздин өлүмүнөн бир канча жылдан кийин Азирети Абу Бакырдын тушунда болуп өткөн Ямама согушунда шейит кетет.